Баштадыкпы? Урматтуу Facebook'тагы көрүүчүлөр, YouTube'тагы көрүүчүлөр, мен адаттагыдай эле жуманын аягындагы өзүмдүн түз эфиримди баштайм. Сөзүмдүн башында көрүп аткандарга, колдоочуларга суранарым, алгоритмди өзүңөр билесиңер, колуңардан келишинче туура көрсөңөр бөлүшүп койгула. Канчалык көбүрөөк бөлүшө турган болсок, бул түз эфирди ошончолук көп адамдар көрөт. Ошону менен бирге мүмкүн болушунча кааласаңар суроолорду жазгыла, карасаңар комментарийлер жазгыла. Канчалык көбүрөөк комментарийлер, суроолор, лайктар боло турган болсо, бөлүшүүлөр боло турган болсо, ошончолук силер мага ушул видеону менин YouTube'тагы, Facebook'тагы түз эфирлерди жылдырганга көбүрөөк жардам бересиңер. Сөзүмдүн башында баягыдай эле мен өзүм үчүн эреже кылып алгам. Биз бардыгыбыз жакшы өлкөдө жашагыбыз керек. Биз бардыгыбыз адилеттүү, адамды сыйлаган өлкөдө жашагыбыз керек. Андай өлкө куруш үчүн биз бардыгыбыз эркин, бардыгыбыз эр-жүрөк болушубуз керек. Канчалык биз азыркы авторитардык бийликтен коркпой турган болсок, канчалык сындасак, талашып тартышсак, диалог жасасак, каршылык көрсөтсөк, тынч кандайдыр бир саясий акцияларды өткөрө турган болсок, бийлик менен талашып тартыша турган болсок, ошончолук биз жакшы өлкө курууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк алабыз. Мен силерден суранарым, бийликтен коркпогула, мамлекетибизден коркпогула, себеби мамлекеттин, бийликтин булагы бул эл болуп эсептелет. Канчалык биз корко турган болсок, авторитардык бийлик ошончолук күчтүү болот, ошончолук зөөкүр болот. Биз өзүбүздүн коркуу сезимибиз менен авторитардык бийликке энергия беребиз дагы, аларды аябагандай күчтүү зөөкүр кылганга шарт түзөбүз. Ошондуктан мен силерден суранарым, биз коркпойбуз, биз бийлик менен талашып тартышабыз, сын айтабыз, өзүбүздүн көз карашыбыз үчүн дайыма күрөшөбүз. Силерден суранарым ошол. Эми сөзүмдүн башында мага бүгүн пост жазгандан кийин суроолор көп болгон жок. Өзүм бир топ бир маанилүү, актуалдуу деген сөздөрдү, темаларды койгом. Биринчиси айланып келип эле мынакей кечээ күнү дагы УКМКнын тегерегинде, Ички иштер министрлигинин тегерегинде аябагандай көп талкуулар, сөздөр болуп атат. Биринчиси мына кечээ күнү УКМКнын биз кайсы бир операцияларды жүргүзүп атабыз деп, анан кийин Ички иштер министрлиги жок, биз жүргүзүп атабыз десе, УКМК биз жүргүзгөн жокпуз деп айтканы. Ички иштер министрлигинин биздин аялдарга, кыздарыбызга болгон зомбулукту жеткиликтүү түрдө тергебей, адилеттүүлүктү камсыздабай койгону бизди кайрадан эле ошол УКМКнын укук коргоо органдарынын реформасына алып келип такап коюп атат. Мен ойлойм, биз УКМКны, биринчи кезекте УКМКны, анткени биз бардыгыңар билишиңер керек, урматтуу көрүүчүлөр, биздин мамлекеттеги бүгүнкү күндө реалдуу мамлекетти башкарып аткан уюм, реалдуу мамлекеттин бүгүнкү күндө башкаруучусу бул Ташиев жана УКМК болуп эсептелет. Ошондуктан биз бардыгыбыз УКМКнын реформасын талап кылышыбыз керек. Канчалык биз УКМКнын реформасын талап кыла турган болсок, ошончолук биз мамлекетти жакшы нукка бурганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Анткени мен ушул тажрыйбалуу саясатчы катары айта алам, 20 жылдан бери УКМКнын реформасын мен жана мага окшогон саясатчылар талап кылып келатабыз. Бирок тилекке каршы биз максатыбызга жетпей, дайыма уттуруп коюп атабыз дагы. Себеби анын биздин мамлекет дайыма биздин көпчүлүк элибиз, биздин мамлекетибиз авторитардык нукка бурулуп кетип, келген президенттер УКМКны өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдаланып, эркиндикти басууга, адам укугун басууга, демократияны басууга ушул УКМКны пайдаланып атат. Ошондуктан биздин өнүгүүнүн, биздеги мамлекеттеги адилеттүүлүктүн эң негизги тормозунун бири бүгүнкү күндө ал УКМК болуп эсептелет. Ошондуктан УКМКнын реформасын бардыгыбыз талап кылышыбыз керек. Буга дагы бир нерсени айтайын. Мынакей кечээ күнү УКМК бир операция өткөргөнүн көрүп атабыз. Кой ташта УКМК операция өткөргөн. Эки операция тең көрүнүктүү болгон, өздөрүнүн максатына жете алган жок. Эки операция тең мамлекеттин ошол убактагы УКМКнын башчысында турган адамдардын профессионалдуу эмес, өздөрүнүн ишин жакшы билбегендиктен алар максаттарына жете алган жок. Бир эле бул эмес, УКМК жалпы ошол мамлекетти башкарууда кошкон салымында, коррупция менен күрөшүүдө, чек ара маселесинде бүгүнкү күндө
жалпы экономикалык маселелерде УКМКнын ролу аябагандай начар, терс жана алсыз болуп калды. Ошондуктан мен дагы бир жолу айтам, биз УКМКнын реформасын талап кылышыбыз керек жана кандай болушу керек. Мен аны азырынча мындай кылып көрөт элем. Биринчиси, биз сөзсүз түрдө мындан мурда президент Жапаров дагы айткан, биз экономикалык, коррупциялык маселелерди УКМКдан бөлүп атабыз деп, АКСти бөлдүк деп айтышкан. Бирок тилекке каршы факт түрүндө УКМКдан АКСти, экономикалык кылмыштуулукту, коррупцияны бөлгөн жок, ошо ойдон калып калды. Бүгүнкү күндө УКМКнын ичиндеги эң негизги алсыздыгы, эң начар иштеп аткан багыттарынын бири бул экономикалык жана коррупциялык башкармалыктар болуп эсептелет. Биз УКМКдан ушул экономикалык кылмыштуулукту алып өзүнчө президенттин алдында болобу, парламентте болобу, өкмөттүн алдындабы коррупцияга каршы агенттикти өзүнчө түзүшүбүз керек. УКМКдан муну тез аранын ичинде алышыбыз керек. Экинчи багыт, УКМК мамлекеттин ичиндеги мамлекет. Өздөрү иликтейт, өздөрү аңдыйт, өздөрү тергейт, өздөрү камайт, өздөрү соттойт. Бул мамлекеттин ичинде мамлекет болуп калды. УКМКдан биз тергөөнү бөлүшүбүз керек. Тергөө өзүнчө бөлүнгөн парламенттин алдында же президенттин алдында дагы айтып кетейин, өзүнчө тергөө комитети болсо туура болот. Үчүнчүсү, мынакей УКМКга чек араны бергенден баштап бардык чек арадагы маселелер кычыды. Чек арада чатактын үстүнөн чатак келет. Бир дагы чек аранын маселесин УКМК жана анын жетекчиси Ташиев чече алган жок. Ошондуктан УКМКдан чек араны дагы бөлүшүбүз керек. Канчалык чек ара өзүнчө боло турган болсо, чек аранын маселесин УКМКнын жетекчиси эмес, өз алдынча башкадан өкмөттөгү президентке гана отчет берген уюм же адам башкара турган болсо, иликтене турган болсо, анда чек ара маселесин чечүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Жана мындан башка төртүнчү кадам эң маанилүүсү УКМКнын үстүнө мынакей байкагылачы, азыр элестете аласыңар, мен бул боюнча мурда дагы айткам. Конгресске же болбосо Англиянын парламентине же болбосо Россиянын думасына келип алып, алардын бизче айтканда УКМКсы, КГБсы, ФСБсы же МИ же ЦРУнун жетекчиси келип алып, Конгрессти же болбосо Госдуманы же болбосо Англиянын парламентин келип коркутуп аткан. Мындай элестетүү мүмкүн эмес. Бул биздин гана Кыргыз мамлекетинде боло турган нерсе. УКМК келип, УКМКнын жетекчиси бүт бардык парламентти коркутуп, чөнтөгүнө салып алып, кылмышчын козгойм деп, камайм деп, каалагандай парламентти башкаруу бул 21-кылымда Кыргызстанда гана болуп аткан нерсе. УКМКнын жетекчисинин ролун парламенттин алдына алып келиш керек. УКМКнын жетекчиси парламенттин алдында болот. Бизде болсо УКМКнын жетекчиси парламентти башкарып алды. Бул мамлекет үчүн, биздин келечегибиз үчүн эң коркунучтуу процесстердин бири болуп эсептелет. Парламент УКМКга болгон көзөмөлүн, контролун күчөтүшү керек. Мынакей бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Мынакей мындан бир 3 күн мурда жаңылбасам, Россиянын президенти указ чыгарды. Кыргызстан менен биз абадан коргонуучу системаны түзөбүз деп указ чыгарганын бардыгыбыз көрдүк. Мен ойлойм, бул биз үчүн бир топ маанилүү маселе. Мен бир 2-3 аргумент айтып кетейин. Биринчиден, Россиянын азыркы күндө абадан коргонуу системасы бир топ салыштырмалуу түрдө начар жана жараксыз экенин, Армения менен Азербайжандын ортосундагы согуш жана Украина менен Россиянын ортосундагы согуш көргөздү. Биринчиси, Арменияда толугу менен Россиянын ушул абадан коргонуучу ЗРК 300 деген системасы Арменияда турган. Бирок тилекке каршы Армения менен Азербайжан согушканда алардын ошол Россия коюп берген абадан коргонуу системасы жараксыз экенин көргөзүп, Азербайжан Армениянын системасын толугу менен жок кылганын биз бардыгыбыз көрдүк. Экинчи далил. Россия менен Украинанын согушунда эң күчтүү деген Россиянын абадан коргоо системасын Украинанын өздөрүнүн гана ракетасы жок кылып, эң күчтүү кемесин, Москва кемесин алар аткылап ташташты ракеталар менен. Бул дагы Россиянын абадан коргоо системасы алсыз жана начар экенин далилдейт. Эми Кыргызстан боюнча айта турган болсок, Кыргызстанга бүгүнкү күндө абадан коргонуу системасы кимден коргонуу үчүн керек? Биз кимден коргонобуз?
Тажиктерде ракета барбы? Эгерде биз тажиктерден коркуп турган болсок, же болбосо Россия бизди ким менен согушка даярдап атат? Бул, мен ойлойм, Россия бизди атайлап кандайдыр бир провокацияга түртүп атат дегенин далили болуп эсептелет. Бизге азырынча абадан коргонуу системасы, мен ойлойм, мен адистер боюнча менен дагы бул боюнча сүйлөштүм, зарылчылыгы жок жана кереги жок деп адистер айтып атат. Себеби бизге ракета менен ошол абадан коргонуу системасын түзүү үчүн ата турган биздин азырынча душмандарыбыз жок. Биз Кытай менен согушууга даярданып аткан жокпуз. Биз жаныбыздагы күчтүү мамлекеттер менен согушууга даярданып аткан жокпуз. Ошондуктан бизге бул, мен ойлойм, Россия тарабынан, Кремль тарабынан атайлап сунуш кылынып аткан, атайлап бизди түртүп аткан провокация болуп эсептелет. Биз, мен ойлойм, бул провокациядан алысыраак болгонго аракет кылышыбыз керек. Ушул провокациянын арты менен бизге санкция келүү мүмкүнчүлүгү пайда болуп атат. Экинчиси, бул провокация мүмкүн башка бир максатта бизге сунуш кылынды. Мүмкүн бул провокациянын артында бир башка бир биз билбеген, бизге көрүнбөгөн маселелер турат. Ошондуктан биздин бийлик, биз мамлекет катарында улуттук кызыкчылыгыбызды коргоп, ушул Россиянын, Кремльден бизге абадан коргонуу системасын коюп беребиз деп аткан сунушун бир топ ойлонуп, шашпастан, талдап, иликтеп, андан кийин чечим кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Үчүнчү маселе, бул жумада дагы бир бизде кыйын маселе болду, биздин аялдарыбыздын, кыздарыбыздын зомбулукка дуушар болушу. Биз адам катарында, жаран катарында, ага, ата катарында мамлекетибизде кыздардын, аялдардын укугун толугу менен коргошубуз керек. Мен бир 2-3 жөнөкөй гана мисалды айткым келет. Эгерде биздин кыздарыбыз, биздин аялдарыбыз билимдүү, эркин, өздөрүнүн укугун толугу менен коргой алган адам, аял, кыз болбой турган болсо, анда биз эч убакта келечектүү мамлекет боло албайбыз. Келечектүү мамлекет күчтүү улутту, күчтүү жаранды билимдүү аялдар, эркин аялдар, өзүнүн укугун коргой алган аялдар гана жаратылат. Ошондуктан биз жаран катарында, эркек катарында, мамлекет катарында кыздарыбыздын, аялдарыбыздын укугун эң биринчи кезекке коюп, алардын кандайдыр бир укук тарабынан болобу, укук коргоо органдары тарабынан болобу, сот тарабынан болобу, укуктарын толугу менен камсыздашыбыз керек. Мисалы, мен бир ушул өзүм билген үлгүн айтайын. Япониянын конституциясын жазып атканда, Япониянын конституциясын 3 япон эмес, чет элдик жарандар жазып берген, урматтуу көрүүчүлөр. Билбесеңер ушуну карап койсоңор болот, кызык болсо. Болгондо дагы жаш балдар, 2 жаш бала жана 1 кыз жазып берген. 3 жаш, бир 30-дун турагындагы бирок аябагандай билимдүү адамдар жазып беришкен. Ошолордун бирөөсү аял адам негизги ушул аял укугу боюнча адистешкен аял киши болгон. Ошол негизги, ушул Япониянын конституциясына аялдардын укугун негизги укуктар катарында, негизги багыт катарында киргизип, мына ушул Японияда аялдардын укугу терең корголгон конституцияны жаратышкан. Ошол сыңарында эле биздин конституциябызда жетишпеген жагы болсо, биздин реалдуу турмушубузда жетишпеген жагы болсо, биз аялдарыбыздын, кыздарыбыздын укугу үчүн бардыгыбыз күрөшүп, бардыгыбыз салым кошконго аракет кылышыбыз керек. Мына ушул жол менен гана биз жакшы мамлекет, жакшы улут, жакшы балдарды, жакшы келечекти тарбиялай алабыз. Биз бириккен демократиялык кыймыл арабызда чечим кабыл алганбыз. Биз ушул аялдардын укугу боюнча, кыздардын укугу боюнча кандай гана акциялар болбосун, кандай гана талаптар болбосун, биз толугу менен колдойбуз. Жана кечеүгүнкү митингге чыккан биздин көбүнчө кыздар чыкты. Эркектер азыраак болду. Биз дагы чыктык, ошол бириккен демократиялык кыймыл. Алар менен толугу менен тилектешпиз. Биз аларды колдойбуз. Биз алар менен дайыма ушул маселеде бирге болобуз. Тилекке каршы биздин сотторубуз, биздин укук коргоо органдарыбыз бүгүнкү күндө өтө коррупциялашып кеткен. Алар бир эле саясий заказдарды аткарбастан, бир эле ошол коррупциялык маселелерди аралашпастан, керек болсо ушул аялдардын укугунда дагы, керек болсо кичинекей жаш кыздардын укугун дагы коргой албай, сатылып кеткен, туура эмес чечим кабыл алган соттор азыркы күндө аябагандай көп болуп атат. Үчүнчү маселе оппозиция жөнүндө. Биздин өлкөгө оппозиция аябагандай керек. Тилекке каршы бизде ушул бийликти колдогон,
бийликтин тарапташтары көп убакта оппозицияны жемелеп, шылдыңдап, кордоп айткан, жазган учурлар көп. Ал эми бийлигибиз болсо оппозициянын колунан келишинче жок кылганга, басмырлаганга, куугунтуктаганга, таза болбой алдары жетпей баратса сатып алганга, андан дары болбой баратса камаганга аракет кылып атышат. Мынакей 2 жыл болду Кыргызстан жаңы бийлик келгени авторитардык өлкөлөрдүн катарына кирди. Мурда биз жарым-жартылай эркин мамлекет болчук, азыр биз толугу менен авторитардык, адам укугу, эркиндиктер сакталбаган, демократиясы жок десе болгон мамлекеттердин катарына кирдик. Мына ушунун биринчи негизги далилдеринин бири болуп, мамлекетте жаңы келген бийлик оппозицияны жок кылганга, түп тамырынан жок кылганга аракет кылып атат. Калп эле демократиялык мамлекет курабыз, калп эле биз сөз эркиндигин сактайбыз деген биздин мамлекет башында отурган адамдардын сөздөрү бул жалган сөздөр. Эгерде силер жакшылап тереңирээк карай турган болсоңор, алар бул маселеде мындай кош стандарттуу саясат жүргүзүп атат дагы, тетирисинче ошентип айтып коюп, колунан келишинче оппозицияны, Кыргызстандагы сөз эркиндигин, журналисттерди, жарандык коомду жок кылганга бүгүнкү күндө аябаганда аракет кылып атышат. Ошондуктан биз мен жана айтып кеткендей эле, дагы ушул жерден пайдаланып айткым келет, биз коркпойбуз. Канчалык басмырлай турган болсо биз ошончолук күчтүү болобуз. Биз каршылык көрсөтөбүз, талашып тартышабыз, өзүбүздүн укугубузду коргойбуз дагы. Мамлекетте оппозицияны сактаганга, сөз эркиндигин сактаганга, эркин журналисттерди сактаганга, жана азыркы күндө активдүү иштеп аткан жарандык коомду сактаганга бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Эмне үчүн оппозиция керек? Бийлик бар жерде сөзсүз түрдө оппозиция болуш керек. Анткени бийлик менен оппозиция бири-бири менен атаандашат. Бийликти оппозиция көзөмөлдөп турат. Канчалык бийлик зөөкүр, авторитардык боло турган болсо, оппозиция да ошончолук күчтүү боло турган болсо, бийлик коркуп баштайт. Бийлик адамгерчиликтүү боло баштайт, эффективдүү боло баштайт. Бийлик жакшы иштей баштайт. Бийлик оппозициядан корккондон элине кошомат кылып баштайт. Элине жакшы иштеп бергенге аракет кылып баштайт. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу жарандарыбыз, силер бийлик менен кошо, УКМК менен кошо, ички иштер министрлиги жана сот менен кошо бизди баса калгандын ордуна колуңардан келсе оппозицияны жөлөп таяп, жок болсо кичине жаратканга аракет кылып, алсыз анча-мынча оппозициябыз бар болсо бир тургузганга, анча-мынча оппозициябыз болсо ошону күчтөгөнгө аракет кылалы. Канчалык оппозиция күчтүү, оппозиция мыкты боло турган болсо, ошончолук жакшы мамлекет кура алабыз. Ошончолук жакшы бийлик кура алабыз. Ошончолук биздин балдарыбыз келечектүү, мамлекетибиз келечектүү болот. А биздин көп жарандарыбыз азыркы биздин бийлигибизге кошулуп алып, УКМКга кошулуп алып, бизди тебелеп тепсеп жок кылганга аракет кылып атасыңар. Мен силерден суранарым, мен 20 жылдан бери оппозицияда келатам. Бардык президенттерге ушул түз сөзүмдү айтып келгем. Камаса дагы, камабаса дагы, жамандаса дагы, жамандабаса дагы, азыр дагы мынакей башымды көтөрүп, кыйын болсо дагы, болуп көрбөгөндөй УКМК тарабынан, Ташиев тарабынан куугунтукка учуруп атсам дагы, башымды көтөрүп, чымырканып, туура сөзүмдү, адилеттүү сөзүмдү, сынымды бийликке айтканга аракет кылып атам. Ошон үчүн силер бизди тебелеп тепсебей, кичине жөлөп таяп, кичинекей болсо дагы бир колдоп турсаңар, ушул бизди оппозициянын болушу жакшылыкка бурат деп эсептейм. Мен жакында эле дүйнөдөгү эң бир белгилүү илимпоз ушул демократияны, автократияны иликтеген Джим Шарп деген илимпоз жазуучунун китебин карап чыктым, таанышып. Ошонун ичинде бир 2-3 маанилүү бир багытты азыр айткым келип атат. Бул бир эле сөз эмес, бул бир эле бир жана биздин көп жазуучулардай көргөндө эле жазып койгон адам эмес. Бул терең ошол авторитардык системадан демократияга өтүп аткандагы кандай процесстер жүрөт. Жана ошол мамлекет менен оппозиция кантип бири-бири менен иштеши керек. Оппозиция жакшы мамлекетте өзгөртүү жасай алыш үчүн кандай жолдор менен кетиш керек, ошонун баарын терең издеп чыккан адам. Ошол китептин негизги маңыздарынын бири мен мынтип айтар элем. Биринчи кезекте оппозиция бийликке зомбулуксуз каршылык көрсөтүшү керек. Тынчтык жолдор менен, маданияттуу жолдор менен, мыйзамды бузбастан. Бирок бийлик дагы мыйзамды бузбашы керек. Бийлик дагы азыркыдай болуп, баса калып суракка чакырып, баса калып камап, же болбосо оппозициянын кээ бир лидерлерин сатып алып,
мага макул болбосо алып барып туруп камап ыштаганды токтотуп, оппозиция менен бийлик бири-бири менен атаандашып, бири-бири менен диалогко барып, маданияттуу басым аркылуу бири-бирине мамлекетти өзгөрткөнгө аракет жасашыбыз керек. Бир сөз менен айтканда, оппозиция бийликке күч колдонбостон, кандайдыр бир мыйзамдуу жолдор менен, төңкөрүштөр, революциялар аркылуу эмес, маданияттуу каршылык көрсөтүп, маданияттуу тынч митингдер менен бийликке басым жасаса, ошондо мамлекет жакшы өзгөрөт. Мамлекет келечектүү системалуу өзгөрүүлөргө барат деген илимий жыйынтыгы бар. Экинчиси, мен ушуну менен пайдаланып, бардык көрүп аткан адамдарга, бардык оппозициялык саясатчыларга, жарандык коомго, журналисттерге, активдүү жарандарга айткым келет. Биз колубуздан келишинче мыйзамдуу жол менен, маданияттуу жол менен бийликке басым жасашыбыз керек. Бийликтен талап кылышыбыз керек. Мына ошондо биз жакшы мамлекетте системалуу, келечектүү өзгөрүүлөрдү жасай алабыз. Биз оппозиция катарында демократиялык мына ушул жолду тандайбыз, жана ушул жол менен кетебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Силерди дагы тынчтык жол менен, маданияттуу жол менен, сын менен, ар кандай тынч акциялар аркылуу бийликке басым жасаганды, талап кылганды үйрөнүүнү, жана мен ошону силерден аткарууну чакырат элем. Экинчи жыйынтыгы, бул мен аябагандай кубандырды, мен жана айтып кеттим, азыркы бийлик мага бир 10 чакты саясатчыга болуп көрбөгөндөй басым жасап атат. Мен ойлойм, эң көп басым жасаган, эң көп куугунтук алган бүгүнкү күндө менин жакындарым аркылуу, менин тегерегим аркылуу, менин досторум, мага тиешелүү кандайдыр бир уюмдар аркылуу эң көп басым жасап аткан бүгүнкү күндө саясатчылардын бири менмин десем, мен ойлойм, жалган айтпайм, мен ойлойм, бул чындык деп эсептейм. Атамбаевга көп басым жасалып атат бүгүнкү күндө, мага болуп көрбөгөндөй басым жасалып атат, Курсан Асатовго көп басым жасалып атат, жана дагы бир саналуу менден кийинки саясатчыларга болуп көрбөгөндөй басым жасалып атат. Мына ошол китептен мен ушул мага болуп аткан басымга бир маанилүү жооп таптым. Ошол жын шарттын айтуусу боюнча, бийлик канчалык кайсы бир саясатчыга же болбосо жалпы мамлекетте канчалык басымды, куугунтукту көп кыла турган болсо, бийликтин келечеги ошончолук кыска болот. Бул илимий изилдөө экен. Бумеранг, ошол шарттын айтуусу боюнча бул бумеранг принциби деп эсептелет, бирок жалпы деле теориясы деп эсептелет, бирок биздин деле турмушубузда ошону көп айтып келатабыз. Бумеранг эч жака кетпейт депчи. Бирок ошол шарттын изилдөөсү боюнча дагы бумеранг теориясы деп эсептейт экен. Канчалык бийлик куугунтукту көп жасай турган болсо, басымды көп кыла турган болсо, ошончолук бийликтин таасири, ошончолук бийликтин келечеги, бийлиги аз болот, кыска болот экен. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Садыр менен камчыга айткым келет, мына ошол китепти окуп чыккыла. Жын шарттын китеби автократиядан демократияга деген китеп болуп эсептелет. Бул классикалык китеп. Дүйнөдөгү бардык оппозициялык саясатчылар, бардык ушул демократияны, авторитаризмди изилдеген саясатчылар ушул китепти окуп чыгат. Мен дагы азыр окуп чыктым. Силерге дагы ушул кеңеш берем, эгерде мамлекетти стабилдүү башкарабыз десеңер, мамлекеттин келечегине карайбыз десеңер, өзүңөрдүн бийлигиңерди көпкө кармайбыз десеңер, мен силерге кеңешим, мынакей кеңеш берип атам силерге, оппозиция катарында. Басымыңарды бир эле мага эмес, мен силердин басымыңарга чыдайм. Мен 20 жылдан бери чыдап келгем, дагы чыдайм. Канчалык басымыңар болбосун, канчалык коркутпагыла, канчалык аңдыбагыла, артыман аңдып жүргөнүңөрдүн бардыгын билем. Камайсыңарбы, камабайсыңарбы, мен силердин басымыңардан коркпойм. Бирок силерге берер кеңешим, жалпы басымды мамлекеттеги, жалпы куугунтукту токтоткула, азайткыла, колуңардан келишинче. Куугунтук, басым көбөйүп кетти. Мынакей ушул жын шарттын китебин, камчы, Садыр, силерге дагы айтам, карап койгула, окуп чыккыла ушул китепти. Негизги жыйынтыгы ушул. Канчалык басым көп кылсаңар, ошончолук бийлигиңердин стабилдүүлүгү начар болот. Бийлигиңердин узагы болбойт. Көп бийлигиңерди тез жоготууга шарт түзөсүңөр. Куугунтуктан, басымдан, оппозицияны жок кылууга болгон аракетиңерден кеткиле. Мынакей кечээ күнү КТРдан шылап атасыңар, УКМКга артыбыздан аңдып жүрөт, жасалма кылмыш иштерин ачып атасыңар, биздин көптөгөн тарапташтарыбызды коркутуп атасыңар. Мындан силерге эч кандай ийгилик жетпесин, ийгилигиңерге жетпесиңерди
эч кандай жыйынтык чыкпасын, бир эле менен эмес, мынакей эң дүйнөдөгү белгилүү изилдөөчү Жын Шарктын китебинде бул көргөзүлгөн. Мен силерге ушуну айтып коеюн дедим. Сөзүмдүн акырында дагы бир маселеге кайрылайын дедим, журналисттердин болгонтугу. Мага ушул тышкы карызды туура эмес айткан деген шылтоо менен азыр көптөгөн журналисттерди мен ойлойм мунун артында УКМК турат. УКМКнын көрсөтмөсү менен азыр Ички иштер министрлиги бардык журналисттерди ошол мен айтып берген Азаттыктын журналисттерин, Клубтун журналисттерин, Экономисттин журналисттерин мен ошолордун ссылкаларын берген, ошол жакта маалымат алдым деп суракка чакырып атышат. Суракка чакырып бир эмес, бир канча жолу аларды суракка чакырып сурап атышат. Мен ойлойм бул туура эмес, бул мамлекеттин атайлап журналисттерди башка журналисттерге үлгү болсун. Ушул коркуп токтоп калсын деген ойду журналисттерге атай басым жасап атышат. Бул дагы жанагы мен айтып кеткендей эле азыркы бийликтин журналисттерге өздөрүнө жакпаган оппозициялык мага окшогон саясатчыларга жарандык коомдун өкүлдөрүнө болгон басымы жана куугунтугу деп эсептейм. Мен силерден сураналарым сабыр менен камчы, журналисттерге болгон куугунтугуңарды токтоткула. Бул силерге кадыр бар, намыс алып келбейт. Бул силердин бийлигиңерге жабыла турган гана күбө болуп эсептелет. Мен акырында бир нерсени айтайын. Силер келген 2 жылдан бери Кыргызстан бүт бардык дүйнөдөгү иликтөөчү индекстер боюнча эркиндик, экономикалык эркиндик, демократия, авторитаризм, коррупция менен күрөшүү бардык тармактарга кетти. Мына 2 жылдын ичинде бизде болуп көрбөгөндөй кескин начарлоолор болуп атат. Бул экөөңөрдүн туура эмес саясат жүргүзүп атканыңардын, мамлекетти туура эмес багытка алып кетип атканыңардын далили болуп эсептелет. Али да болсо кеч эмес, дагы бир жолу кеңеш берем. Жын Шарктын авторитаризмден, автократиядан демократияга деген китебин окуп, карап, өзүңөр окубасаңар кеңешчилерге бергиле. Силерге көз карашын айтып берсин. Силерден ушуну суранып кетерлер. Сөзүмдүн акырында, урматтуу көрүүчүлөрүм, урматтуу мүмкүн мени сыйлаган, менин тарапташтарым, сыйлабагандар бардыгыңарга Садыр менен камчы калайбы, калабайбы, биз эркин өлкө курабыз. Тарыхтын, келечектин нугун экөө эч жака бура албайт. Биздин бардыгыбызды коркута албайт, бардыгыбызды камай албайт. Биз бардыгыбыз эркин болушубуз керек. Биз коркпойбуз. Биз демократиялуу, адамдын укугун коргогон эркин мамлекет курабыз. Биз адамгерчиликтүү, биз демократиялуу, адилеттүү мамлекет курабыз. Соттору, милициясы, адамдарын, саясатчыларын, жарандарын, ишкерлерин баса калган мамлекет курбайбыз. Биз адилеттүү сот курабыз. Биз адилеттүү мамлекет курушубуз керек. Бул эмнени түшүндүрөт? Мындай мамлекетти куруш үчүн биз бардыгыбыз эркин, биз бардыгыбыз бийликтен коркпогон, бийликтин авторитардык бийлик болушуна шарт түзбөгөн жаран болушубуз керек. Сөзүмдүн акырында бардыгыңардан суранам. Бийликтен коркпойбуз, башыбызды өйдө көтөрөбүз, камаса дагы, камабаса дагы биз өзүбүздүн көз карашыбызды, сыныбызды, талаптарыбызды бийликке айтабыз. Эгер бийлик туура эмес кылса, тынчтык жол менен бийлик менен күрөшөбүз. Эмки 6-күнгө чейин аман эсен болгула. Суроолоруңар болсо жазып тургула. Силердин бардыгыңарга ийгилик.